Саңызбы, сиз жашоодо жылуу сөздү кимден уктуңуз эле? Эң алгачкы жолу. Мен атым Марсбеков мырза, Скорый областын тургунумун. Мен алгачкы жылуу сөзүмдү ата-энемден уккам. Ал сөз болсо ушул балам мени багатко деген сөз болчу да. Сизге өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, сиз биринчи жылуу сөз кайсы болду эле айтылган сиздин өмүрүңүздө жакшы сөз? Мен өзүм Ормонхан айылынын тургунумун. Фамилиям Оттукташев, Чертки, Шамшудунов иштейм. Мага эми азыр уже мен деле бир топко келип калдым. Мага эң биринчи жылуу сөздү апам айтты эле. Ал мындай сөз эле да. Биз жолдошум экөөбүз үйлөнгөндөн кийин ошондо апамдын айткан сөзү деле эсимде. Балам деп. Мынакей үйлөндүң, жайландың, алган жарың менен бактылуу жаша, бала чакалуу бол, Кудайым дайыма иман берсин, өмүрлүк жолдошуң менен колуңду үзбөй бактылуу жашагыла деп менин элчекемен өөп ырасчылык сөзүн айтты эле. Ушул эң биринчи жакшы айткан сөзүм ушул. Кимден уктуңуз? Апамдан уккам. Эмнеден уктуңуз? Ия. Ананайын. Ананайын деген сөзүндө. Насыл. Айтыңызчы, жашооңузда жылуу сөздү ким тарабынан уктуңуз эле биринчи? Мен Абдыгазымов Максут, Кошкор районунун тургуну. Эң жылуу сөз, жакшы сөз бул ата-энеден айтылып, балага айтылган жакшы сөз да. Мен ата-энемден сөздү мына андай эч ким чын ниеттен, жакшы ниеттен эч ким айтпайт. Ушул сөз такай жүрөгүмдө орун алып турат да, башка ишин арактан айтпайт мүмкүн. Көңүлүмө айтпайт. Эмне айтты ата-энеңиз? Көрөкөм, берекем, жата кой, тура кой деп мээрим менен айтат да. Аябай андай мээримди эч ким айтпаса керек. Ата-эне балага болгон мээрим. Сизге жашооңузда жылуу сөздөр кимдер тарабынан айтылып келатат жана эмне деп айтылат, айтылып келатат? Мен жашоомдо жылуу сөздөр. Фамилияңызды айтып коюңуз. Мен Надырбекова Элмира. Ошо Кошкор автобекетинде иштейм. Анан мен жашоомдо ошо жылуу сөз айткан үй бүлөмдөн жолдошум айтат, анан могу жумушумдан шофёрлор айтат жакшынакай сөздөрдү. Ошо ишим тууралуу айтышат ошо. Жолдошум ошо өзүмдүн сапатым, жүргөн турганым, өмүрүм боюнча жакшы сөздү айтат ошо. Эмне деп айтат, эмне деген сөздү? Эмне деп айтмагыла ошо. Менин жолдошум ошо мен сүйгөнүм деп айтат ошо. Байбичем деп айтат. Ошо жумушумдагылар ошо эчеке ишиңизге илгери болсун, ишиңиз ийгиликтүү болсун деп жакшы сөздөрдү айтат ошо. Саңызбы, сиз жашооңузда эң алгачкы жылуу сөздү кимден уккансыз? Саламатчылык, менин атым Эмир Бейшенбеков. Кочкор районунун Семизбел айылынан болом. Эң алгачкы сөздү албетте ата-энемден уккам. Эң алгачкы жакшы жылуу сөзү үчүн каралдым деген сөз. Саламатсызбы, менин атым Назгүл, Нарын облусунун тургуну болом. Буга чейин көп эле адамдардан жылуу сөздөрдү укканбыз, бирок эң эсте калаары бул эң жылуусу апамдын "Сага ишенем, сенин колуңдан келет" деген кем күч бере турган сөздөрү да.